негизи ушул жөнүндө сүйлөгөнү жакшы көрөм. Азыр бул жаштык туурасында экен. Пайгамбарыбыздын жаштыгы доору туурасында экен. Демек, машалла, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бала күндөрү да, жигиттик жылдарда булактай тунук, эч бир кара так түшпөгөн ар намыс жана адептүүлүк менен өттү. Бул китепте мен жаккан жерде бир нерсе да, бизде көп унутулуп калган нерселер бар да. Биздин азыркы замандагы балдар, жаш балдарыбыз ушул намыс, адептүүлүк, уяттуулук деген нерсени тепсеп койду. Бул нерсени экинчи планга коюп коюшту. Биринчиси азыр акча табуу керек деген, акчаны оңой жол менен табыш керек деген принципке өтүп алды. Кимдин баласы деп айтат? Мисалы, баландайдын баласы тигинтип кетиптир. Тигиндейдин кызы тигиндей болуп калыптыр. Же болбосо тигиндейдин кызы момунтип калыптыр. Баландайдын баласы момунтип жүрөт экен деген сөздү мындай кулакка деле салбай калды. Эмне себептен? Анткени себеп бул ыйман менен уят эгиз кооздойт деп атпайбы? Ыйман жоголсо уят жоголот экен, уят жоголсо ыйман жоголот экен да. Байкасаңар керек, көчөдө арак ичүү бул оңой эле стандарттуу нерсе болуп калды. Тамеки чегип жүрүү, бирөөлөрдүн кучакташып жүрүшү, керек болсо ушундай баягы маалымат, кээ бир маалыматтарды улам байма-бай чыгарып берип, азыр мисалса гей болуш проблема болбой калды. Мындай лесбиянка болуш эмес. Эмнече мен муну сүйөм, муну менен сүйө, көрөчү жүрөбүз. Жөн эмес. Центрге барат дагы жанагындай бир эмеге өчпөс оттун түйүнө. О, деди 45-жылы кан төккөн, мамлекет үчүн, эл үчүн сактап калат деп өлгөн адамдар үчүн жагылып турган оттун түйүнө барып алып, айтып атат да, мен геймин, рахмат силерге. Силер ушунда өлүпсүңөр, ушу бизди ушундай эркек менен эркек жыргаш үчүн депчи. Кээ бир мындай жүрөгүм мындай бир болуп кетет да. Ошол айтайын деген максат эмне? Пайгамбардын айтып аткан кырса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атпайбы? Пайгамбарыбыздын жигиттик жылдары булактай тунук. Булактай тунук дейт. Демек, жаш кезинен баштап тарбия көрүп башташ керек экен. Жаш кезинен тарбия жолуна түшпөсөң, карыганда оңдошо бар экен. Азыр кээ бир убактарда мындай жаныңда 60-70ге чыккан аксакалдар келип, кандайсыз аксакал десең, мен аксакал дебе дегенде тыз деп жүрөгүң ооруп кетет да. Туздай жанагы как будто туз себигендей болот да. Мен бир нерсени түшүнөм да, бул адамдын жаштыгы мындай бир жаштыкты баалаган эмес. Жаштык кезинде бир формага келип алган эмес да. Эмне себептен дин душмандары айтат? Мусулмандарды жок кылуу, же адептүү элди жок кылыш үчүн алардын бийлигин алып кереги жок дейт. Алардын балдары мен аялдарын бузуш керек деген. Эмне себептен? Анткени бирөө тунук, бирөө болсо оома. Бирөө тунук, ага эмнени сиңирсең, ошону сиңирип салат. Бирөө болсо оома, ал оо десе деп кете бериши мүмкүн экен да. Ошол мына алган принциптер ушул. Ошол себептен жаш кезинен баштап өзүбүздү тарбиялап өтүшүбүз керек. Мен сонун бир хадис билем пайгамбарыбыздын. Кыямат күнү Алла Таала 7 түрлүү адамга эч бир көлөкө болбой турган мезгилде аршы ала улуу арштын алдында көлөкө берет. Ошонун бирөөсү жаш кезинен өзүн динине, мечитке, ыйманга байлаган жаш жигит жана жаш кыз дейт. Эмне себептен ушунчалык баркталды бул? Эмне себептен жашты айтты? Анткени себеби көрсө, жаштык бул субханалла бизге берилген бир убакыт гана бериле турган чоң бир байлык экен. Бул байлык, абдан чоң байлык. Жаштыкты жаштар азыркы мезгил, ушул мезгил жаштар дейт. 3 нерсени кылбай адашып атышат дейт. Биринчиси
илимге умтулбай калды. Көрсө, жаштык бул өзү илимдин доору. Бул машыгуунун доору. Бул өсүүнүн доору. Бул ойлонуп жолду таба турган доор да. Бул өзүнчө бир доор. Анткени 30 жашка чейинки жаштыкчы 40 мисалы алса 30дан кийин 40ка чейин ондай шамалдай эле өтүп кетет. Бир 30ка чейин убакыт өтпөйт, билесиңерби? Эмне себептен? Анткени сен эч нерсеге тойбой турган мезгилиң болот. Эч нерсеге тойбой. Ошо сени ушул доорду, жаштык доорду илимге, билимге, өзүн таанууга коротуу керек. Байын мага Сингапур жөнүндө айтып беришти. Анан Сингапурдун ичиндеги ушул өсүүнү ошол жердин монархы, Сингапур монарх болуп, монархия болуп эсептелет экен. Ал жердеги кандай кылып ушундай деңгээлге алган десе, мындай элдин арасына кое берген экен дагы, кандай көрөсүңөр ушу Сингапур дегенде, алар айткан экен, алардын ичинен жаш балдар чыгып туруп анан сүрөттөгөн экен да. Сүрөттөп чыгарганда ошол арасынан жалаң 25 жаштан баштап 30 жашка чейинки жигиттер түзгөн ошол жер. Билесиңер, Сингапурдун аэропорту ушундай аэропорт, субханалла, ичине кирсең жана джунглиде жүргөндөй болосуң да. Эмне себептен андай? Анткени себеп бул өскөн, өнөйүн деген жаш балдардын идеясын баарын колдоп койгон экен да. Бизде болсо бир менталитет бар да. Бала деген баладай, башы өзү чарадай. Короче, отур, сен эмне билесиң? Биз сенден муну өтүп койгонбуз дейбиз. Бул жерде туура улуулуктун бир касиети, бир эмеси тыйып койсо, бабында айтканда улсат. Бирок жаштардын идеясын, жаштардын потенциалын, жаштардын өсүүгө болгон далалатын эмне кылыш керек экен? Колдонуш керек. Үйүңөрдө деле балдарыңар бар, баарыңар балдарың мисалы 10 жаштан баштап мисалы алса өйдөгү балдардын баарын сурай бериш керек. Бул жакта кандай кылып койсок болот я депчи. Имам Газали рахимулла бала тарбиялоо китебинде келгенде мындай дейт да. Балакатка жеткенге чейин балаңарды бала катары билгир дейт да. Чаап койгула кезде беттен өп койгула, кээде жазалап койгула, кээде конфет берип койгула дегендей да. Анткени күндө өсүп мындай кандай десем, бала мындай болот экен да. Бир орунда турбайт экен да. Ал балада акылы бар, эси жок. Бирок дейт, балакаттан өткөндөн кийин балаңар менен дос болгула дейт. Анан чечмелешип айтат, кантип дос болуш керек десе, ошо балаңар менен кеңешкир дейт. Кадимкидей эле. Балам мону кандай кылып койсок, мындай. Мен ушу нерсени окугандан кийин азыркы мезгилде деле ушу колдоном да. Мындай, боян кандай кылып койсок я десем, мындай кылып койбойлу дейт. Хорошо, кел, ошондой кылып коебуз. Кызыма болсо кийинип атканда кандай кийинейин? Бул жарашат бекен, жарашпайт бекен. Эффект чоң да. Биринчиден мухаббат, экинчиден баланын өсүүсү, эртеңки күнү оюн оңой айтуусу. Бул баланы тунуктай, жанагындай булактай тунук кылып тарбиялоонун бир жолдорунун бири экен да. Кандай нерсе? Эми көптөр бирок сен мына жашсың да азыр. Жаш, мен өзүм жаш катары кирбейм. Анткени себеп уже скоро 50 дегендей да. Уже на носу 50 дейт. Бирок эми коркосуң, жетемби, жетпей каламбы депчи. Бирок айтайын деген, ким кайсы нерсени жеген болсо, кайсы нерсе менен багылган болсо, кайсы нерсе өскөн болсо, акыры ошол нерсе болуп калат экен. Түшүндүкпү? Жаштыкты субхана колдонолу. Бирок жыргап эмес. Жыргап эмес. Бул акылчы. Аллах айтат да мындай дейт. Аябай сонун жагат да магачы мындай маанисинде мындай караг. Аллах мындай айтат. Ыйык китепте Куранда. Силер дейт, биз алсыз кылдык дейт. Анан күч кубат бердик, анан кайра алсыратабыз дейт. Алсыздык бул балакатка чейин экен да. Андан кийин күчтүүлүк 30-40 жашка чейин экен болду. Эми эмне себептен 40 жашта пайгамбарлык берилген деши мүмкүн адамчы? Анткени ушул мезгилде 40 жашка чейин өсөт экен, өнөт экен, эмне алса алат экен, андан кийинкиси уже өсүш, өнүш болбойт экен. Көңүл адатыңды кылат экенсиң да бул. Түшүнүп атабызбы? Демек мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосунда жаштыгы ушул болгон. Сиз менен биз да пайгамбарыбыздын көрсөткөндөй болушубуз керек.
Баягы мен жакшы bir кээ бирде ушундай bir китептер жолугуп калат десең да, мындай деп чалыптыр да. Жаштыгында адеп ахлак чөйрөсүндө жүрбөгөн инсан каарыганда баткактан башка жол таппайт деген экен. Аябай мындай грубый сөз, карасаң. Ошол себептен адеп ахлактуулар менен бирге болуш керек. Анын мисалы сурайт да, алымдар мындай айтат экен. Акылмандын дейт, акылды сүйлөп коюш анын акылман экенин билгизбейт дейт. Ал адамдын ошо айтып аткан сөзүнө чыга турган жолду айтышында бул акылмандылык жаат деп айткан экен. Айтайын деп эмне болду? Машалла. Эми кантип биз ошол жаштыгыбызды колдонуп калабыз? Кантип кайдан үйрөнөбүз десе, мынекен адеп ахлактуулар менен бирге болуу керек экен. Илим чөйрөсү менен бирге болуш керек экен. Издегиле, өзүңөр кимге кошуласыңар, ким менен жүрүңөр келет, кандай болгуңар келет, издегиле. Издеш керек. Ким менен керек болсочу, кээ бир адамдар мененчи ассаламу алейкум деп мындай айтканда эме алып коесуң. Мындай учурашып коесуң, учурашканды калтырба. Бирок именно ушул эле дос экенмин деп эле баягы 77, 87, 87, 87 менен 67, 67 менен жүрүш керек эмес. Акыл деңгээли жеткендер менен бирге жүрүш керек экен. Чынтасыңар, сени түшүнө ала турган адам менен жүрүш керек экен да. Эми конечно, алкаш оңой эле түшүнөт да, кичине баш ортурганда, бирок аны айтайын деп эмес, сени идеяңды угалап жүрө турган адамдын сөзү болуп атат да. Чынтасыңарбы? Карабага мисалы 70 деген жерде чал менен отура бер. Эгер ошо сени сүйлөп аткан сөз жагып турса. Жакшы такы өңдөй турган десе. Сөзсүз эмес. Абубакыр менен пайгамбар экөөнүн ортосу 10 жаш керек болсо, 2-3 жаш эмес. Карасаң, Умар менен Абубакырдын ортосу аны 4-5 жаш айырма бар. Усман менен Али вообще бала. Бирок пайгамбар деп атканда Алини айтып аткан. Али дейт, Али. Бул илим, билимдин, акылмандылыктын дарбазасы деген. Ошол менен ким менен жүргөнүңөрдү, келечекте кандай болушту кааласаң, ошондойлор менен жүр деген сөз экен да. Кыргыздар болсо, эмне дейт? Досуңду көрсөт дейт. Мен сен ким экенин айтам деген да. Канча досуң бар? Абдулла, канча досуңуз бар? Көп элеби? Сагалар эмне пайдап келди? Катыш көп. Таң кала берем да, ушу акча эле бере беребиз го, биз акча эле бере беребиз го. Ана эмне десе эми биз деле өлбөй койбойт экенсиң, сен өлгөндөн кийин акча эмне бересиң? Кошобу, кошпойбу, бербейби. Эми той болбой койбойт экен да дейт. Субхана, эми той деп акча чогултушуң кылсарбы? Бирде уну ойлонмейм жетпейт да, ошо субханалла. Ошондой экен. Демек, мынекен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жаштыгы ушундай болгон экен. Заман ушул кээ бирде мындай ойлонуп коебуз да, негизи ойлонуш керек. Кайсы нерсени ойлош керек дейсизби? Канткенде өзүм оңолом. Канткенде башка бир адамдын оңолушуна себепкер болом. Деген ой бар болсо, машалла, анда Кудайым буйрса, сиздин тегерегиңиз өсөт, гүлдөйт кадимдей. Аракет кылабызбы? Амин. Субханак ва хамдулилlah анта астагфирука ва атубу илейк. Аллахым бардыгы иман, хидаят бер.